саламатсыздар, урматтуу оригинал KG каналынын көрүүчүлөрү. Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Ошондо сиздер биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Ассаламу алейкум, оригинал KG каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Курчап мал базарындабыз. 22 февраль. Жалпы ата мекенди коргоочулар эркектерди эртеки байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анда эмесе биз бүгүн баштайлы. Лайк, комментарий жазасыздар деген үмүттөмүн. Анда эмесе кеттик. Бул азыр баа болду, 63 миң сомго боз экен. Аябай катуу баа болду. Эртеден бери талашып атышат. 50 миң сомдон көтөрүлдү. 55 миң кеми барды бул буканы кармап турат. Базар багылды, бирок айткан жок. Мен бир айланып көрсөтө кетейин. Бул буканы 50 миң сом деп айтты. Тиш бузу элек бул торпок деп айтты. Билбейм, мындай экен билбейт экенбиз. Бул сидемге торпокто 28 миң кеми бар деп эс кармап турат. 25 багылышты берген жокмун деп айтат. Одан кичине өткөн болсо берет экен. Бул буканы 55 миң сом деп эс кармап турат. Канча базарга багылды десек айтпады. Бирок аябай чоң болгодай. Бул жанында турган буканы деле куту эле ошондо 55 миң сом деп эс кармап турат. Бул экөөнүн жашы бирдей эле. Бул аты 100 миң сом деп эс кармап. Эси жок экен, бул бирөөгө берип коюп кеткен. Аябай сонун улактын аты деп айтат. Жакшыраак маалымат тактайлы десек эси жок, тактай албай атабыз. Баасын эле айтышты. Аябай сонун ат көрсөңүздөр. Бул аты деле 100 миң сом кеми бар деп айтат. Жазга бышты экен, улагы бар деп айтат. 100 миң сом кеми бар, жазга бышты. Бул аты 100 миң сом деп турат. Жашы 2 асы. 100 миң сом кеми бар деп. Бул аттын улагы бар экен, кичине улактарга чабып жүргөн. Атты жакшы түшүнгөндөр болсо сразу эле көрүп эле билсеңиздер керек. Биз ат бакпаганыбыз үчүн аттарды жакшы түшүнбөйбүз. Бул аты 170 миң сом деп эси менип турат. Жашы канча экен точно билбейм, 6 асы болуш керек деп айтат. Улагы, үйүрү бардыгы бар. Бул аттын 100 миң сом деп айтат. Түсү кандай экенин билбейбиз. 4 асы деп. Улагы бар деп айтат. Улак чабып жүргөнбүз деп. Не болуп турат экен? Бул атты 80 миң сом деп эсап турат. Жаңасы деп айтат. 80 миң сом кеми бар деп. Бул башкача породада калдатай 70 миң сом деп айтат. Жазга унан болот экен. Аларда мазарга жатат экен, турат экен. Өздөрү көргөндөй аябай сонун чоңойгондо чоң ат буудай түрү бар. Бул жазга кунан болот экен, калдатай экен. 70 миң сом деп эс кармап турат. Көк деп айтылса керек. Бул деле башкача. Мына өздөрү көргөндөй бул жогун буту болуп жогун өзү баштан мойнуна жогун экен. Аябай чоң ат болгодай. 70 миң сом. Бул тайды азыр багылып атышат 21 миңге. Эркек тай. Сатыла элек, бирок баа болтат. Бул тайды 30 миң кеми бар деп карап турат. Анын аркысы жана 21 миң сомго баа болуп аткан. Эркек тай 30 миң сом деп карап турат. Базардагы эң жакшы
көрүнүктүү тайлар биригип калдыр. Экөөнү тең жашы бир эле. Экөө да 70 миңден деп анап турган калта тайлар. Экөөнүн породасы деле бир болушу мүмкүн.